Апта башында билим тармагындагы жаңылыктар менен таныштырабыз. Студияда мен Гулина Сагынбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкекте окуучулар эс учун жоготуп талаада жаткан видео тарады. Бакай Ата районунда балдарга билим берүү борбору ачылды. 12 жылдык окуунун алкагында Бишкекте орун тартыш болгон мектептердеги 1-класстын балдарын бала бакчанын имаратында окутуу каралууда. Бишкекте окуучулар эс учун жоготуп талаада жаткан видео тарады. Маалыматка ылайык окуя Ак Ордо жаңы конушунда тартылган. Анда эки өспүрүм белгисиз заттын таасири менен эс учун билбей жатканы тартылган. Жергиликтүү тургундар балдар клей жыттап же психотроптук заттарды колдонгонун божомолдошууда. Ата-энелери чакыртылып, балдарды тез жардам кызматы алып кеткен. Кийинчерээк өспүрүмдөр номер 96 мектептен окуучулар экени айтылган. Милиция бул боюнча териштирүү иштерин баштап, окуяны жашы жете электердин иши боюнча комиссия карап жатат. Ата-энелерге да чара көрүүлөрү кошумчаланды. Балдарды мектептен тышкары өнүктүрүү максатында билим берүү борборлорунун ролу чоң. Бул максатта Талас облусунун Бакай Ата районунун Меңбулак айылында атайын борбор ачылды. Элет балдарына түрдүү ийримдерди сунуштаган борбордун артыкчылыгы туурасында кабарчыбыз таанышып келди. Алтына Эстебесова 12 жашта. Меңбулак айылынын кичинекей тургуну мектептен кийинки бош убактысын кошумча билим алууга арнап жатат. Жаңы ачылган Бакай Ата райондук балдарга билим берүү борборуна келип, математиканы терең үйрөнүүдө. Бул жака келгенде бир жума болду. Анан бул жактан мектептен тышкарда көп билимдерди алабыз. Эжелер бул жакта ойнотот, эсеп чыгарганды, көп билимдерди үйрөтөт. Мен бул жактан математика сабагын терең үйрөнүп атам. Бул жактан көбүрөөк досторду табам. Үйдөн жөн эле отургум келбейт, анан бул жака келип көп билим алсаң болот, эсептер чыгарабыз. Аталган борбор жаңы гана ишке киргендиктен, мында азырынча STEM багытындагы 3 гана ийрим бар. Жакшы жери мында окуу бекер. Балдар кыздар сабактан кийин келип, өздөрү жактырган ийримдерине катышууда. Азыркы күндө биз 3 ийрим менен гана иш алып баратабыз. STEM багытында математика, информатика жана чет тили сабактар. Келечекте биз дагы комуз ийрими, вокал ийрими, би ийрими ачылса дейбиз. Дагы орус тили сабагынан көп сурап атышат. Жаңы ачылгандыктан кичине аксап турабыз. Анан келечекте дагы демөөрчүлөрдү таап, долбоорлорду жазып, мындан да жогорулатканга деңгээлин улантабыз. Борбордо азыр 90 окуучу окууда. Балдар Меңбулак айылынан жана коңшу аймактардан келүүдө. Негизи бул райондук болуп ачылгандыктан бул жерге 22 мектептин окуучулары келип, кошумча билим алса болот. Бакай Ата району боюнча биринчи жолу ишке кирип жаткандыктан бул шарттарга айыл эли кубанууда. Көз карашым эң эле сон, анткенсе балдардын кичине билими тереңдеп атыр, көрө көзөрү кеңейип атыр. Биздин балдар мурда эмне экенин түшүнбөй мектепке барлык кайра келчү да. Мына азыр кошумча сабак болуп атат. Бул бир жагынан алып караганда, экинчи жагынан алып караганда биздин балдар азырынчадан кызыгып жатат. Мен бул жерде 3 балам окуйт. Бир бала математикада, бирөөсү информатикада, а небере кызым англисте. Бизге өзгөчө орус тил группалар ачылса, мындан да жакшы болмокто. Бүгүнкү күнү Кошкондо Талас областындагы балдарга билим берүү борборлорунун саны 5ке жетти. Аталган борборлор окуучулардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жардам берүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, билим жаңылыктары, ЛТР, Талас облусу. Курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министрлиги Чүй облусунун Сокулук районундагы Новопавловка айылында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы лицейге кошумча корпустун курулушу аяктаганын маалымдады. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, тендердик баасы 63 миллион сомдо түзгөн. Долбоорго ылайык жаңы имарат 500 окуучу орунга ылайыкталган. Мектепке заманбап окуу жана атайын лабораториялар, компьютердик класс, балдар жана кыздар үчүн эмгек класстары, китепкана жана дарыгердин кабинети каралган. Баткендин жаңы бак деп аталган айылында калктын саны өсүп, айылдагы мектепке окуучулар батпай калган. Айла жоктон мугалимдер окуучуларды 3 мөөнөткө бөлүп билим беришүүдө. Ашар жолу менен салынган чакан мектепте окуучулар эптеп билим алып жаткандарын айтса, мугалимдер айылга жаңы мектеп салынса, балдарга татыктуу билим бергенге шарт түзүлмөк дешет. Элеттеги мектеп көйгөйү аймактык кабарчыбыз Улан Макамбаевдин материалында. Жаңыбак айылындагы орто мектептин окуучусу Сабырбек
класста алдыңкы катарда отурат. Айтымында бул мектепте тескерисинче биринчи партада отурган окуучу досканы карай албай кыйналат дейт Сабырбек. Биз мектепте 3 сменада окуйбуз жана азыр мындай доскада жакшы көрмөйт, кысылып отурабыз. Ушу жаңы мектеп салып бериңиздер суранабыз. Жана айнектер мындай капталган эмес. Тар мектеп бир гана окуучуларды эмес, мугалимдерди да түйшөлтүүдө. Анткени кошумча сабактарды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Башталгыч класстар көп болгондуктан 3 мөөнөт менен билим беребиз дейт мектептин мугалимдери. Аябай проблема көп бул жерде. Кошумча балдарды окута албайбыз. Мисалы, дене тарбиясы атайлап пландаштырганда эме кылабыз, расписание түзгөндө, жадыбалын түзгөндө. Мисалы, биринчи класс меники бүтүш менен наркылар кириш керек, 3-чү сменадагылар. Акыркы сабагыма дене тарбия коёмун. Балдарды сыртка алып чыгабыз, күн суктадан дене тарбияга алып чыгып ойнотуп туруп, анан наркы класс кирет. Кошумча балдар менен иштегенге эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Кээ бир балдар жетише албаган балдар менен сөзсүз түрдө иштешиш керек да. Баткен районундагы Самаркандек айыл аймагына караштуу Жаңыбак айылы түптөлгөндө Совет доорунан калган сарайды ыңгайлаштырып, мектеп кылышкан. Андан кийин элдин саны өсүп, жанына ашар жолу менен кошумча имарат салынган. Бирок бүгүнкү күндө билим уясына окуучулар батпай, жергиликтүү бийлик жаңы мектепке жер бөлүп берип, мамлекеттен каржылоону күтүп турат. Социалдык объектилер боюнча, социалдык кече губернаторубуз келгенде да көтөрүлгөн Жаңыбак айылына мектеп салуу боюнча. Мектеп салуу боюнча биз 2 гектар жерди трансформация кылып, документтерин бүт даярдап койгонбуз. Кудай буйруса, быйылкы жылы мамлекет тарабынан курулуп берилет деп турабыз. Белгилеп өтсөк, эгемендүүлүк алган жылдардан бери калктын саны өсүп, жаңы айылдар түптөлгөнү менен мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык мекемелер курулган эмес. Акыркы кезде мамлекет курулушка өзгөчө маани берип, алыскы аймактарда жаңы билим уялары ачылууда. Ал эми Жаңыбактын тургундары мектеп көйгөйү жакынкы жылдарда чечилет деген үмүттө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу. 12 жылдык окуунун алкагында Бишкекте орун тартыш болгон мектептердеги 1-класстын балдарын бала бакчанын имаратында окутуу каралууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Фариза Солтогулова билдирди. Анын айтымында учурда талдоо иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, 2025-26 окуу жылы 12 жылдык билим берүүнүн 1-этабы башталып, 2019 жылы төрөлгөндөр 1-класска. 2018 жылы төрөлгөндөр 2-класска олтурат. Тактап айтканда, наристе программасы 0-класс менен окуп жаткандар жана бала бакчаларда даярдоо тайпасындагы 6 жаштагы балдар 2-класска олтурса, даярдоодон өтпөгөн бала бакчадагы жогорку тайпадагы 5-6 жаштагы балдар 1-класска барышат. Жаштарды спортко кызыктыруу жана сергек жашоо образына үндөө максатында Ош технологиялык университетинде чоң спорттук милдеш өттү. Ош технологиялык университетинин ректорунун кубогуна арналган бул биринчиликке Ош шаарынан жана облус аймагынан келген мектеп окуучулары катышты. Алар тогуз коргоол жана волейбол боюнча күч сынашып, чеберчиликтерин көрсөтүштү. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Акыл оюнунун мекени болгон Кыргыз жеринде тогуз коргоолго кызыгуу жыл санап өсүүдө. Мелдешке катышкан жаш спортчулар тактикалык ойлонуусу, чыдамкайлыгы жана тапкычтыгы менен өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ал эми спорттун командалык түрүнө кызыккан окуучулар волейбол боюнча мелдешти. Ар бир команда жеңишке жетүү үчүн болгон күчүн жумшап, жогорку деңгээлде оюн көрсөтүүгө аракет кылды. Карасуу районунун мектептеринен Душудан сборный команданы алып келдик. Бул жерде Жоош айлык мектеби, Отсауда айлык мектеби, Мада айлык мектебинин окуучу кыздар келди. Бул мелдешке 2-нчи жолу катышып атабыз. Кудай кааласа 1-месте алышка аракет кылабыз. Бул таймашка Ош шаарынан жана Чоңалай, Ноокат, Кара-Суу, Кара-Кулжа, Өзгөн, Алай райондорунан командалар келип катышты. Спорттук иш-чара Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы жана кабыл алуу комиссиясы менен биргеликте уюштурулуп, Оштунун кесиптик бирлик комитети демөөрчүлүк кылды. Мына бүгүнкү 2 күндөн бери өтүп жаткан, пландалып жаткан ушул мелдешибиз, спорттук мелдешибиз жыйынтыкталып келип жетти.
Жыйынтыгында мыкты оюн көрсөткөн командалар жана спортчулар сыйлыктарга ээ болушту. Спорт бул ден соолуктун булагы жана ийгиликтин башаты. Ушундай иш-чаралар келечектеги чемпиондорду тарбиялап, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мектептерде жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун чыңдоо, спортту колдоо жана окуучулардын убактысын туура пайдалануу боюнча ар кандай пайдалуу иш-чаралар өтүп келет. Ушундай саамалыктардын бири Бишкек шаарындагы Ишеналы Арабаев атындагы номер 102 орто мектебинде уюштурулуп, анда окуучулар белгилүү спортчулар менен жолугушууга мүмкүнчүлүк алышты. Бул иш-чаранын негизги максаты жаштарды сергек жашоого үндөө, алардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу жана шыктандыруу болду. Кененирээк кийинки материалда. 23 февраль атамекенди коргоо күнүнө карата Ишеналы Арабаев атындагы 102 жалпы билим берүү орто мектебинде балдарды спортко үндөгөн иш-чара болуп өттү. Оор атлетика боюнча олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар жана өспүрүмдөр спорттук мектебинин директору баш болгон жамаат окуучулар менен кызуу жолугушуу уюштурду. Мен баса белгилеп кетким келет, мындай мектептер бизде шаарыбызда, Бишкек шаарыбызда 15 курактуу мектептер бар, спорттук мектептер. Алардын ар бир өзүнүн багыты бар, спорттун түрлөрү бар. Жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген спортчуларга мындай шарттар каралышкан. Сиз айта кеткендей, ооба, машыгуунун баары бул бекер. Бул мэрия тараптан бизге жардам берилген ушундай спорттук имараттар ачылып жатат. Жалпы эле мэрия эмес, жалпы эле мамлекетке көңүл бурса, кандай деген азыр спорттук стадиондор курулуп жатат, спорттук имараттар курулуп жатат. Ошого байланыштуу жаштарды жакшы туура үгүттөп, спорт бул ден соолуктун булагы демек сыяктуу биздин мектептерге баса белгилей кетсек, машыгуудагы жанагы тарбия алуудагы бул бүт биздин машыгуу штатынан түзүлүп берилген нерсе. Шарттар түзүлүп берилген нерсе. Иш-чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөрдүн мектеп курагынан баштап спортко кызыктыруу жана спортту жайылтууга салып жаткан мектептин аракеттенүүсү. Спорт адам баласынын ден соолугунун булагы, спорт бул күч, жашоонун маңызы аттуу девизди жайылтуу. Окуучулардын мектептин спортко болгон кызыгуусун эске алуу менен биргеликте эки тарапка көпүрө болуп, дени сак жашоого үгүттөө. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө мектептерде ар кандай кейиштүү аягы жаман нерсе менен аяктаган окуялар да болуп атат. Мына ошондуктан балдарды атамекенин сүйүүгө, убактысын жакшы туура пайдаланууга, өздөрүнүн спортко болгон шыктуулугун келтирүү максатында биз ар кандай иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындан ары да тыгыз байланышта болобуз. Себеби спорт менен биз балдарды машыктырсак, ар кандай компьютердик оюндарга барбай, телефондор менен убактыларын кетирип, балдар дагы спорт менен машыкпай калышты. Ошондуктан биз дагы улуттук педагогиканын негизинде спорт менен да машыктырып, Кыргыздын улуттук оюндары менен да машыктырууда көп аракеттер жүргүзүп атабыз. Спорт мектебинен келген спортсмендер окуучуларга оор атлетиканын бир нече түрлөрүн көрсөтүштү. Келген коноктор мектеп окуучулары үчүн дагы кызыктуу оюндарды уюштуруп, жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектерди даярдап келишкен. Жолугушуунун аягында балдар машыктыруучулар менен баарлашып, аларды кызыктырган суроолорго жооп алышты. Балдар арасында оор атлетика боюнча машыгууга жазылышты. Абдан жакты. Кол көрүштөн 1-орунду алдым. Жакшы сыйлык белектерди берди. Ушундай немелер түзүп берди, шарттары сонун жакты мага баары. Өспүрүмдөрдүн жаркын келечеги үчүн уюштурулган бул саамалык абдан пайдалуу өттү. Балдар спорттон күч сынашып, шаңдуу музыкага угушуп, сергек жашоого болгон кызыгуулары артты десек болот. Махабат Шакирова, Абсамат Төлөсбеков, Билим жаңылыктары. Билим жаңылыктарынын бүгүнкү топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан дагы көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.